Ben aşağıdan yapalım. Gençlik, siz çıkacaksınız mı? Nasıl kalacaksınız burada? İstersen sabah yatıklar kalsın. Şimdi ben de ders geçeceğim de ona göre. Zorla. Derslerle problem olmasa konuşmaya başlıyoruz yok. Саламатсыңарбы 11 класстын окуучулары, бул жылдын бүтүрүүчү класстары. Силер менен бул жыл ОРТ-га даярдык сагын бирге өтүүгө аракет кылам. Атым Абдулхади. Себат Олимпиада борборунда математика сабагы боюнча координатор болдум. Иштейм бул жакта. Силер менен бул жыл математиканын ОРТ-га же болбосо жалпы республикалык тестилөөгө даярдануу боюнча математика сабагын силер менен кошо өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз силер менен баштаардан мурда жалпы республикалык тестилөө боюнча информация берип өтүп кетүүнү туура деп билдим. Жалпы республикалык тестилөө же болбосо биз бул тестилөөнү ОРТ деп да, орус тилинде общий республиканский тестирование деп да айтып өтөбүз. Көбүнчө бул кыргыз тилинде жалпы республикалык тестилөө же болбосо ЖРТ болуп өтөт. Жалпы республикалык тестилөө эки бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмү негизги тест, анан кийин предметтик тест түрүндө уланат. Албетте биз көбүнчө бүгүн силер менен кошо өтө турган сабактарыбыз негизги тестке караган темаларды көбүнчө иштеп өтөбүз. Ал эми предметтик тестке да өткөн темаларыбыздын пайдасы болот. Силер менен биринчи негизги тест бөлүмүндө кайсы темалар болот жана кандай суроолор болот, кандай типтеги суроолор болот, ушул суроолор боюнча көз жүгүртүп өтөбүз. Жалпы республикалык тестилөөдө математикада суроонун эки түрү бар. Биринчи колонка түрүндө жана маселе түрүндө бериле турган эки типтеги суроолор бар. Кайрадан өтүп кетем. Колонка түрүндө жана маселе түрүндө. Буларды бир аздан бир кийинки слайдта колонка түрүндө кандай суроолор жана маселе түрүндө кандай суроолор, аларды силер менен бир сыйрада карап көрсөтүп кетебиз. Ал эми кыргыз тилинде болсо аналогия, грамматика жана окуу жана түшүнүү деген 3 бөлүмдөн
турат кыргыз тили. Биз албетте силер менен математика сабагына караштуу болгонубуздан колонка жана маселе түрүндөгү суроолор жөнүндө бир аз да информация берип өтөбүз. Албетте биринчи бул колонка түрүндөгү суроолор. Биринчи бизге математикада жалпы республикалык тестилөөдөгү негизги тестте бизде 60 суроо болот. Бул 60 суроонун 30 суроосу колонка түрүндөгү суроолор болот. Колонка түрүндөгү суроолор кандай? Буга мисал кылып, бул жакта көргөн эки мисалды көрсөтүп өттүк. Бул жакта өзүңөр көргөндөй эки колонка бар, бир суроодо. Бул биздин биринчи колонка, же болсо А колонкасы деп айтып өтөбүз. Ал эми бул болсо экинчи колонка, же болсо Б колонкасы деп өтөбүз. Бул жакта бул типтеги суроолорду чыгарардан мурда эмне кылышыбыз керек? Биринчи, бизге берилген биринчи колонкабы, же А колонкасы, же болсо экинчи колонка, Б колонкасы чоңбу? Ушул экөөнү салыштыра билишибиз керек. Биз эки колонканы салыштырганыбызда, ошолордун кайсынысы чоң болсо, биз ошого карап варианттарды белгилеп өтөбүз. Мисал үчүн, мен бул суроону чыгарганымда А колонкасы чоң боло турган болсо, же болсо биринчи колонка чоң боло турган болсо, анда бул суроонун туура жообу А варианты болот. Ал эми тескерисинче, ушул эле суроодо экинчи колонка же болсо Б колонкасы туура боло турган болсо, анда бул суроонун туура жообу Б вариант болот. Ал эми эки колонка тең бири-бирине барабар болгон кезде, анда бул суроонун туура жообу В варианты болот. Ал эми бул суроо жөнүндө бизге берилген информациялар жетишсиз боло турган болсо, анда бул суроонун туура жообу Г варианты болот. Анда биздин биринчи бөлүктө колонка түрүндөгү суроолор ушул типте келет. Жана бул суроолордун 4 гана жообу болушу мүмкүн. А, Б, В, Г деп. Ал эми калган суроо типтеринде болсо, кийинки маселе түрүндөгү суроолордо болсо 5 жооп болушу мүмкүн. А, Б, В, Г, Д деген 5 түрдө жооптор болушу мүмкүн. Биринчи, бул колонка түрүндөгү суроолорду чыгарып жатканда, ар бир суроо үчүн силерден 1 мүнөттүк убакыт талап кылынат. 1 мүнөттүн ичинде бул суроону чыгара албай жатсаңар, анда эмесе силер ката жолдосуңар деп айтып өтүп кетишим мүмкүн. Себеби колонка түрүндөгү берилген ар бир суроо жеңилдетилген суроолор болот, оңой суроолор болот. Ошол себептен бул суроолорго 1 мүнөттөн көп убакыт коротпошуңуздар керек. Албетте бул суроолордо бизде 30 суроо болот. Кайрадан кайталап өтөйүн. Жана колонка түрүндөгү суроолорго бизге 30 мүнөттө бөлүп берилет. 30 мүнөттүн ичинде биз 30 суроону чыгарып өтүшүбүз керек. Албетте бул колонка түрүндөгү суроолор. Ал эми экинчи типтеги суроолор болсо, булар маселе түрүндө же болсо мисал түрүндө берилген суроо типтери болот. Булар өзүңөр көргөндөй мисалдардан. Бул жакта бөлчөк түрүндө, бул бөлчөктүн жообу эмне болушу мүмкүн? Бул жакта өзүңөр көргөндөй кичине мурда колонка түрүндөгү суроолордо А, Б, В, Г деген 4 жооп болчу, ал эми бул суроолордо болсо 5 жооп болот. Же болбосо башка бир мисалы, мисал түрүндөгү же болсо маселе түрүндөгү берилген суроолорго бул жакта экинчи суроо. Эгерде x квадрат минус 3x минус 4 барабар 0 болсо, анда x'ти тапкыла деген сыяктуу суроолор болушу мүмкүн. Же болсо бул жакта теңдеме куруу боюнча берилген мисалдар же маселелер болушу мүмкүн. Бул типтеги суроолор же болбосо кайра бизде график түрүндөгү суроолорда болушу мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй, бизге берилген графикте, төмөнкү графикте ар бир сандын жыштыгы берилген, моданы тапкыла деген сыяктуу график түрүндөгү суроолорда берилип өтүшү мүмкүн. Албетте, биз бул суроолорду чыгарып жатканыбызда экинчи типтеги суроолор, булар маселе кылып чыгарышыбыз керек болгон суроолор. Бул суроолордо биз ар бир суроо үчүн 2 мүнөттүк убакыт берилген. Же болбосо 30 суроого бизге 60 мүнөттө, же болбосо 1 саат убакыт берилген. Биз ошол 1 сааттын ичинде бул суроолорду чыгарып бүтүшүбүз керек. Албетте бул суроолорда орточо ар бир суроо үчүн 2 мүнөттөн убакыт бөлүп берилген. Бул суроолордо жалпы республикалык тестилөөдө көп оор эмес. Деңгээли жалпы өткөн жылкы ОРТ же болсо жалпы республикалык тестилөөдөгү математика сынагында өткөн жылкы 11 класстардан да сурап көрсөңүздөр болот. Алар бул суроону оңой өткөн же болсо жеңил өткөнүндө айтып өтүштү. Силер үчүн да ушундай оңой болот деп ойлойм. Себеби 10-11 класстын темаларынан эч кандай суроо келген жок. Жалпы эле 7-8-9 класстын темаларынан эле суроолор келген болчу. Анда эмесе математикада 2 бөлүк бар. Кайрадан кайталап өтүп кетсек, биринчиси колонка түрүндөгү бөлүк, 30 мүнөт убакыт керек, 30 суроого. Ал эми экинчиси маселе түрүндөгү бөлүк. Бул бөлүк үчүн 30 суроого 60 мүнөт убакыт берилет. Биз ошол 1,5 сааттык убакыттын ичинде биз 60 суроону чыгарып өтүшүбүз керек. Албетте, биз бул жыл силер менен кайсы темаларды карап өтөбүз.
Сіздер менен көрүп карап өтө турган темаларыбыз төмөндөгүдөй. Сандардын көптүгү жана бөлүнүүчүлүгү. Биз буларды математиканын англис тилинде өткөндүгүбүздөн sets деп өтөбүз. Анан divisibility темасы менен кошуп өтөбүз. Бул темаларды sets and divisibility темасы менен кошуп өтөбүз. Буларды кошумча жазышын десеңиз, силерде колуңуздардагы китептерден же болбосо башка берилген activity book сыяктуу нерселерден карап, өзүңөр текшерип бир сыйра кайталап алсаңыздар болот бул темаларды. Рационалдык сандар, өзү аттын үстүндө айтып тургандары, rational numbers, андан кийин сандардын барабарсыздыгы, inequalities, сандардын даражасы, exponents, сызыктуу жана квадраттык теңдемелер, linear and quadratic equations, модуль, absolute value, пропорция жана пайыз, proportion and percentage, көп мүчөлөр, polynomials, сызыктуу теңдемелердин системасы, linear equation systems, барабарсыздык системасы, inequality systems, функция functions, trigonometry, логарифм, алгоритм, көрсөткүчтүү теңдемелер, exponential equations, statistics, probability, angles and triangles, right triangle, төрт бурчтук бар, quadrilaterals and their areas сыяктуу. Андан кийин айлана жана тегерек circle темалары бар. Силер менен кошумча 21 теманы бул жылкы планыбыз боюнча бирге өтөбүз. Мындан сырткары силер менен ар чейрек сайын болуп өтө турган текшерүү же болбосо жалпы республикалык тестилөөдөгү ар чейрек сайын болуп өтө турган өзүңөр текшерүү сынагында жазып өтөбүз. Ушуну менен кошо силер менен орточо бир жылда 25 сабагыбыз болот. Бул деген бир жылда силер менен 25 жыл боюнча бул сабактарды бирге карап көрүп өтөбүз. Ал эми бул сабактар силер өткөн жылкы чыккан темаларды карап өтө турган болсок, өткөн жылкы жалпы республикалык тестилөөдө тригонометрия темасы чыккан жок. Логарифма темасы да ал жакта чыккан жок. Ал эми ыктымалдуулук бул тема боюнча да эч кандай суроолор болгон жок. Ал эми калган темалар боюнча баардыгында эле суроолор келип чыкты деп айта алсак болот. Көбүнчө бизде ушул темалар боюнча математикада өзүбүздү так сезе алсак гана биз жалпы республикалык тестилөөдө жакшы балл алууга жетишебиз деп ойлойм. Албетте силер менен бул темаларды кошуп өтүп, силерди жакшы университетке өтүп алышыңыздарга тилектешпиз. Көңүл буруңуз. Суроолордун деңгээли боюнча кайрадан кичине мурда силерге айтып өттүм. Суроолордун деңгээли силер корко тургандай оор эмес, жеңил эле суроолор болот. Бирок бул жакта суроолордун жеңил болушу менен биргеликте кээ бир жерлерде көңүл бурбай өтүп кеткен жерлерибиз болушу мүмкүн. Ошол себептен суроолорду кунт коюп окушубуз керек. Мисалы үчүн жөнөкөй гана бир суроо, бул жакта оң жана терс болгон, же болбосо англис тилинде айта турган болсок, позитив же негатив менен байланыштуу болгон суроолордо көбүнчө ушундай нерселерди да ката кылып калышыбыз мүмкүн. Оңой болгон суроолордо көбүнчө биз ката кылабыз. Ошол себептен ар бир суроолордун деңгээли жеңил болот. Бирок жеңил болгону менен биз бул жакта көп ката кылышыбыз мүмкүн. Себеби көп суроолорду биз кунт коюп окубайбыз, же болбосо көңүл берип окубайбыз. Ушул себептен суроолорду көңүл коюп окушубуз керек деп ойлойм. Ал эми темабызга кайрадан көңүл бура турган болсок, китебибиз биз бул жылкы темаларыбызды же болбосо суроолорубузду композ деген немелердин китебинен карап өтөбүз. Математика суроолор жинагы деген китеп. Бул китеп боюнча биздин бардык темаларыбыз, силер менен кичине мурда көрсөтүп өткөн темаларыбыз ушул китептин ичинде бардыгы бар. Туурасын айтканда, ушул тема менен байланыштуу болгон суроолордун бардыгы бар. Ал эми темалардын түшүндүрүүсү боюнча албетте онлайн сабактарыбызды карап өтүшүңүздөр керек болот. Анда эмесе, силер менен жалпы республикалык тестилөө боюнча бүгүнкү биринчи сабагыбызды баштайлы. Биринчи сабагыбыз сандардын көптүгү жана бөлүнүүчүлүгү. Бул сабактан баштаардан мурда кээ бир терминологиялар бар. Албетте биз бул терминологияларды математика сабагын англис тилинде өткөнүбүз үчүн билбей калышыбыз мүмкүн, же болбосо унутуп калган болушубуз мүмкүн. 4 жыл 5 жылдан бери ушул себептен кайрадан кайталап өтүшүбүз өзүгө пайдалуу деп ойлойм. Бул жакта так сандар болот. Так сандар
бұл жақта odd numbers, англис тілінде біз бұларды odd numbers деп айтып өтіп кетеміз. Тақ сандарды. Әлбетте бұлар 2-ге бөлінбеген сандар. Ал эми жұп сандар even numbers. Жөнөкөй сан prime numbers. Bir ғана өзіне жана 1-ге бөлінген сандар. Жөнөкөй сан деп аталады. Prime numbers. Ал эми кийинкиси оң сан. Оң сан positive numbers. Ал эми терс сан болсо negative numbers. Андан сырткары чыныгы сан деген дагы бир терминология бар. Бул real numbers. Just a real number. Андан кийинки удаалаш деген сөз бар. Бул да биз англис тілинде consecutive деп айтып өткөн. Consecutive. Biz ушул көбүнчө бизге берилген азыркы бүгүнкү сабагыбызда бул терминологияларды билсек, биз үчүн жетиштүү деп ойлойм. Ал эми калган терминологияларды кийинки сабактарыбызда ушул сабак менен же болбосо ушул тема менен байланыштуу болгон мезгилдерде силерге берип айтып өтүп кетебиз. Албетте андан сырткары биз мындан кийинки сабактарыбызда ушул сөздөрдү колдонуп, же болбосо ушул терминологияны колдонуп сабактарыбызды бирге өтөбүз. Сынактарда кайрадан эле ушул тилде чыккан үчүн биз албетте англис тилинде эмес, кыргыз тилиндеги берилген терминологияларды билишибиз керек болот экзамен кезинде. Калагандар үчүн бир аз да убакыт берейин. Ушул убакыттан кийин жазып алуучулар болсо жазып алсаңыздар болот. Андан кийин мен да силер менен кошо сабагыма улантам. Бул терминологияларды жазып алган болсоңуздар, анда кийинки слайд менен улантайлы. Сандардын көптүгү жана бөлүнүүчүлүгү. Биз сандардын бөлүнүүчүлүгү боюнча бул жерде кичине сөз кылып өтүп кетсек болот. Бир сандын 2-ге бөлүнүшү үчүн ал сандын албетте жұп болушу шарт. Бул 2-ге бөлүнүштүн шарты. Ал эми бизге берилген сан мен силерге A, B, C, D деген сан берилген болсун. 4 сан берилген болсун. A, B, C, D деген 4 орунду сан. Анда mesela men bul sanın 3'e bölünüşü üçün bul sanlardan her birinin summası A plus, B plus, C plus D'nın bulardan summasının 3'e kaldıksız bölünüşü gerek. Elbette kaldık kalanda kaldık hem ne? Kaldık hangisinde remainder dep aytılıp ötüp ketilet. Alemi bul A plus B plus C plus D bul 4 sıfıra birbiriminin summası 3'e bölüngöндө kaldıksız bölünüşü gerek. Oşol кезде gana al san ABCD dep berilgen san 3'e kaldıksız bölünöt dep ayta alabыз. Al эми мага берилген ошол эле сандын 4'e bölünüşü үчүн акыркы 2 цифрга гана карайм. Акыркы 2 цифра C менен D. Ошол акыркы 2 цифра C менен D. C менен D 4'e kaldıksız bölünse gana 4'e kaldıksız bölünse gana C'di anda maga belgen ABCD sanı 4'e kaldıksız bölünöt dep ayta alam. Al эми 5'e bölünüşü üçün maga belgen akırkı sıfıra D sıfırası kança 0 boluş gerek je bolsa 5 boluş gerek. Oşo 2 sıfıradan biri болгондо maga belgen ABCD sanı 5'e bölünöt dep ayta alam. Al эми 6'a bölünüş üçün maga belgen ABCD sanı 1 oşo эле кездин өзүндө 2'ge жана 3'e bölünüşü gerek.
Oşol ele mezgilin içinde 2'ge jana 3'ge bölünüş üçün birinci akırkı san D sanı jup san boluş gerek. Andan sırtkarı A plus B plus C plus D oşol ele gezgin özünde 3'ge kaldıksız bölünüş gerek. Oşol mezgilde maga berilgen A, B, C, D sanı 6'ga kaldıksız bölünöt dep aytalam. Al emi oşol ele A, B, C, D sanı 8'ge bölünüş üçün emne kılışım gerek? 8'ge bölünüş üçün bu sanın akırkı 3 sıfrası B, C, D. B, C, D sıfraları oşol 3 san B, C, D dep жазылганда ал 8'ge kaldıksız bölünüş gerek. 8'ge kaldıksız bölüнгөндөн гана мага берилген A, B, C, D sanı 8'ge kaldıksız bölünөt dep aytalam. Ал эми акыркысы 9'ga bölünүү. 9'ga кантип bölünөt? Бул 3 менен 1 дейле деп айтып өтүп кетсек болот. Мага берилген цифралардын ар биринин суммасы A plus B plus C plus D булардын суммасы 9'ga kaldıksız bölüнгөндө gana maga берилген A, B, C, D sanı 9'ga bölünöt dep ayta alam. Өзүңөр көргөндөй кайрадан кайталап өтүп кетейин. 2'ge bölünүш үчүн бул сан жуп сан болуш керек. 3'ge bölünүш үчүн мага берилген сандын ар бир цифрасынын суммасы 3'ge kaldıksız bölünүш керек. 4'ge bölünүш үчүн мага берилген сандын акыркы 2 цифрасы 4'ge kaldıksız bölünүш керек. 5'ge bölünүш үчүн акыркы цифра 0 же 5 болушу шарт. Ал эми 6'ga bölünүш үчүн 2 жана 3'ge kaldıksız bölünüşü керек. Ошол мезгилде гана 6'ga bölünө алат. Ал эми мага берилген сан 8'ge bölünüşü үчүн, kaldıksız bölünüşü үчүн акыркы 3 цифрасы B, C, D. Акыркы 3 цифра 8'ge kaldıksız bölünüşü керек. Ал эми ошол эле сан 9'a bölünüşü үчүн цифралардын сумма kaldıksız түрдө 9'ga bölünүүsү шарт. Ушул шарттар болгондо гана мага берилген сандарды kaldıksız bölө алам. Kalanlar болсо, доскага жазгандарыңызды жазып алсаңыздар болот. Мен силер үчүн 1 мүнөттүк убакыт берейин. Андан кийин сабагыбызды суроо чыгаруу менен улантып баштайлы. Жазып алган болсоңуздар, анда эмесе биз сабагыбызды улантайлы. Ondan keyinki bu жакта бизге берилген биринчи суроо төмөндөгүдөй. -3 минус качанычында -3 плюс 1 бөлүнгөн 2. Бул типтеги суроолорду биринчи суроолорду чыгарардан мурда бирдекени эскертип өтүп кетейин. Силерге биринчи мен суроону берем. Суроону бергенден кийин 1 мүнөттүк убакыт берем. Ал убакыттын ичинде өзүңөр суроону чыгарып көрүүгө аракет кыласыңар. Ал эми каалагандар болсо, албетте TrueConf программасы аркылуу бул суроонун туура жообун жөнөтсөңүздөр болот. Ошол 1 мүнөттүк убакыттан кийин, андан кийин мен суроону силерге чыгарып берем. Суроо чыгарылгандан кийин түшүндүрүлүшү менен, андан кийин бир аз да убакыт берилет. Силер суроонун чыгарылышын жазып алганга чейин. Андан кийин кайрадан экинчи суроо менен, же болбосо кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Анда эмесе силерге 1 мүнөттүк убакыт төмөндө берилген суроону чыгарып көргүлө. Андан кийин сабагыбызды бирге улантайлы, же болбосо суроону бирге чыгарып көрөбүз. Силерге 1 мүнөттүк убакыт.
Жақшы, азырынча жооп берген. 2-ден 1 деп Кадамжай лицейи жооп берди. Туурагын айтканда Кадамжай лицейиндеги 2-класс жооп берди. Жалал Абад кыздар лицейи болсо -4-төн 21 деген жооп менен азырынча 2 лицейи жооп берди. 2 лицейдин жооптору башка. Кадамжай лицейи лицейинин 1-классы дейли, В деп жооп берди. Жакшы, азырынча Кадамжай лицейинин 2 класс тенгирде жооп берди. Жакшы, анда эмесе силер менен суроону чыгарып көрөйлү. Биринчи, бул суроолорду чыгарардан мурда көңүл бурушубуз керек болгон нерсе. Мага берилген амалдарды аткарууда биринчи кылышым керек болгон нерсе бөлүү жана көбөйтүү амалдарын биринчи аткарып алышым керек. Булар биринчи очередтеги эмнелер? Амалдар. Мен буларды биринчи очередте аткарып алышым керек. Андан кийин калган амалдарды, кошуу жана кемитүү амалдарын экинчи очередте аткарам. Андан сырткары силерге эскертүү катары жазып өтүп кете турган нерсем, биринчи, мага берилген сандар жөнүндө, көбөйтүү жана бөлүү жөнүндө да көңүл буруп өтүп кетели. Мага берилген биринчи сан 10 сан болсо, кандай 10 сан? Аңгесинде позитив деп берилген сан. 10 сан болсо, экинчи санда 10 сан болсо, мен ошол эки санды бири-бири менен 10 сан менен 10 санды жосуп позитив сан менен позитив санды бири-бири менен көбөйткөндө кайра эле позитив сан чыгат. Ал эми 10 сан менен терс санды көбөйткөнүндө анда бул сан терс сан чыгат. Ал эми тескерисинче терс сан менен 10 санды көбөйткөнүндө анда да терс сан чыгат. Ал эми эки терс санды бири-бири менен көбөйтсөм, же болсо минусту бири-бири менен көбөйтүп алсам, анда жообум кандай болот? Анда позитив, же болсо плюс чыгат. Муну эске салайлы. Ошол эле мезгилдин өзүндө мунун бөлмө амалында да бул нерсе кайталанат деп айта алышыбыз мүмкүн. Ал эми бул эскертүүдөн кийин биринчи суроону чыгарганга аракет кылып көрөйүн. Биринчи, -3. Ал эми -3. Анда бул жакта өзүңөр көргөндөй эскертүүдөгү эң астындагы минус менен кайрадан минусту көбөйтүп алсам. Минус көбөйтүлгөн минус. Минус менен минусту көбөйтсөм, аягында плюс чыгыш керек. Анда эмесе +3. Ал эми +1/2. Мен муну бул түрдө да, же болсо рационалдык түрдө ушинтип жазып алсам да болот. Анда эмесе бул барабар. Өзүңөр көргөндөй -3 менен +3 0 болот. 0 плюс 2-ден 1 2-ден 1 деген жооп калат. Анда эмесе бул сурообузга туура жооп бергендиги үчүн Кадамжай лицейиндеги 1 жана 2 класстан куттайбыз. 2 класс бар болчу. Аларга В жана 2-ден 1 деген жооп беришкен болчу. Алардын жооптору туура. Анда силер үчүн бул суроонун жообун жана эскертүүнү жазып алышыңыздар үчүн бир аз да убакыт берели. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Эскертүүнү жана суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда эмесе кийинки слайддагы сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Туйтманы жөнөкөйлөткүлө. Мага берилген туйтма өзүңөр көргөндөгүдөй. Бул жакта 5 вариантыбыз бар. Кайсы вариант туура жооп? Силер үчүн 1 мүнөттүк убакыт. Ошол убакыттын ичинде суроону, жообун жазып өткөнгө аракет кылып көргүлө. Жоопторуңуздарды албетте TrueConf программасы аркылуу күтөбүз.
Азырынча Кадамжа лицейинден жооп бар. -2 болот деп. Жалал Абад кыздар лицейи да Д деп -2 деп жооп бериптир. Жакшы, Кадамжа лицейи кайда -2 деген жооп менен. Азырынча лицейлердин арасында Кадамжа жана Жалал Абад кыздар лицейи активдүү катышып жатышат. Аларга азыркыдан рахматыбызды айтып өтүп кетели. Сабагыбызга активдүү катышып жаткандыгы үчүн. Ал эми 1 мүнөттүк убактыбызда өттү деп ойлойм. Анда эмесе биз бизге берилген амалдарды аткарайлы. Биринчи, мага берилген амалдардын ичинен көбөйтүү жана бөлүү амалдарын аткарып алышым керек. Албетте азыр булардын арасында ал амалдар болбогон үчүн, анда эмесе мен биринчи кашаларды ачуу менен суроону чыгарып баштайм. Барабар. А минус. Бул жактагы бул минус кашанын ичиндеги 2 санга тең тийишелүү. Б-га да 1-ге да тийишелүү. Анда эмесе минус Б. Ал эми минус менен плюс көбөйтсөм, минус менен плюс минус болот. Андан кийинки сан 1. Андан кийинки минус. Бул жерде өзүңөр көргөндөй 2 каша бар. Биринчи мен эң ичтеги кашаны ачып алайын. Анда эмесе сырттагы каша бүтө турат. 2 минус. Бул жактагы минус да кичине мурдагыдай эле кашанын ичиндеги ага да 1-ге да тийишелүү. Анда эмесе минус А. Ал эми минус менен плюс көбөйтүлгөндө минус менен плюс эмне болот? Минус плюс минус болот и 1. Андан кийин каша жабылат. Плюс плюс Б минус 2А. Өзүңөр көргөндөй мен мага берилген кашалардан бирден ачып алдым. Бул жакта бир гана каша калды. Барабар А минус Б минус 1. Кашаны кайрадан ачып алсам минус 2. Бул жердеги минус кашанын ичиндеги 3 санга тең тийишелүү. 2-ге да, Ага да, 1-ге да тийишелүү. Анда эмесе минус 2. Минус минуса, минус менен минусту көбөйтсөм плюс болот. Кайрадан эскертип өтүп кетейин. Минус менен минусту көбөйткөн үчүн плюс болду. А. Ал эми минус 1, минус менен минусту көбөйтсөм плюс 1. Кийинкиси кашаны ачып алдым плюс Б минус 2А. Өзүңөр көргөндөй мага берилген суроодо азырттан эле жөнөкөйлөтүп баштадым. Кандайча? Кашаларды ачып. Биринчи, өзүңөр көргөндөй бул жакта А бар. А плюс башка А кайерде бар? Бирдей болгондо да биринчи суммасын таап алам. А плюс А минус 2А. А плюс А 2А болот. 2А минус 2А 0. Анда эмесе Алар кетти. Андан кийинкиси Б'ны карайм. Бул жакта минус Б бар, ал эми бул жакта плюс Б бар. Алар да кетти. Же болсо үстүнүн биз чийип алсак деле болот. Оңойраак болуш үчүн минус Б менен бул жакта плюс Б да кетти. Андан сырткары сандан кая турган болсок, бул жакта минус 1 бар, бул жакта плюс 1 бар. Алар да кетти. Бир гана бул жакта колубузда калган эмне калды? Минус 2 гана калды. Анда эмесе бул сурообузду жөнөкөйлөткөнүбүздө туура жообу кичине мурдагы Жалал Абад кыздар лицейи жана Кадамжа лицейинин берген жообундай эле минус 2 деген жооп келип чыгат. Д варианты. Анда эмесе азыртан Кадамжа лицейи жана Жалал Абад кыздар лицейин туура жообу үчүн куттуктап өтөм. Туура жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берейин. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Силерге берилген 1 мүнөттүк убакыт аягына жетти деп ойлойм. Анда эмесе кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. 144 санынын жөнөкөй бөлүүчүлөрүнүн санын тапкыла. Бул жакта силерге балким белгисиз болгон же болбосо түшүнүксүз болгон жөнөкөй бөлүүчү деген сөз болушу мүмкүн. Бул жакта жөнөкөй деген кичине мурда силерге сабактын башында айтып өткөн болчубуз, prime деген сөз.
Ал эми бөлүүчү болсо, жосо бөлүүчүлөр factors деген сөз. 144 санын prime factors'tan жосо жөнөкөй бөлүүчүлөрүн санын тапкыла дейт. Канча prime factors бар? 144-тө. Жосо жөнөкөй бөлүүчүсү бар. Бул суроого Кадамжай лицейи D варианты деп жооп бериптир. Жалал Абад кыздар лицейде биринчи А деп жооп берип, кийинчерээк D деген жоопко келип токтошуптур. Кадамжай лицейи кайрадан А деп жоон алмаштырыптыр. Жакшы, бир карап көрөйлү. Бир аз да убакыт берели. Ошол убакыттын ичинде силер да суроону чыгарып көрүүгө аракет кылууга. Андан кийин бирге суроонун жообун чыгарабыз. Ses gelmiyor diyor. Jakşı, эми үнүм болуп жатабы? Болуп жатса керек деп ойлойм. Албетте, кайрадан бул суроонун жообун кайталап атайын. Бул жакта 144-тү бөлүп баштаганда биринчи экиге, эң кичине санга, эң жөнөкөй сан менен бөлүүгө баштайм. Экиге бөлөм. Андан кийин 144-тү экиге бөлгөндө 72, аны да экиге бөлгөндө 36 чыгат. 36-ны экиге бөлсөм 18, 18-ди экиге бөлгөндө 9. 9-ду экиге бөлө албайм. Андан эсе кийинки жөнөкөй сан 3кө бөлүп көрөм. 3кө бөлсөм 3, андан 3тү 3кө бөлсөм 1 чыгат. Андан эсе мен 144-тү 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 деп 4 жолу 2-ни бири менен көбөйтүп жаза алсам болот. Жана көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3. 2 жолу 3 менен көбөйттүм. Андан эсе 2-ни 4 жолу бири менен көбөйткөндө анда 2-nin 4-нчү даражасы деп жазып алам. Көбөйтүлгөн, анан 3тү 2 жолу бири менен көбөйттүм, анда 3-нүн 2-нчи даражасы. Бул жакта канча жөнөкөй сан көрүп турабыз? 2 жөнөкөй сан. Биринчиси 2, ал эми экинчиси 3. Болуп турат. Жакшы. Андан эсе бул жакта бизде 2 жөнөкөй сан бар. Мунун жөнөкөй бөлүүчүлөрү 144-түн 2 жана 3. Андан эсе 2 жөнөкөй бөлүүчүсү бар деп айтып өтүп кетишим мүмкүн. Бул суроонун туура жообу А варианты. Кадамжай лицейде, Жалал кыздар лицейде бат-баттан жоопторун алмаштырышта А деп көрүштү, Д деп көрүштү. Акыркы жоопторуна байланыштуу Кадамжай лицейи А деп жооп берген болчу. Акыркы жообу азырынча Кадамжай лицейдин акыркы жообу туура деп айтууга болот. Кадамжай лицейин куттуктайбыз.
Калагандар үчүн бир аз да убакыт берели. 30 секунддук убакыт, ошол убакыттын ичинде жаза алсаңыздар, кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы демекчимин. Бирок ушул жерде мен сабагыбыздын биринчи бөлүгү үчүн 5 мүнөттүк тыныгуу берүүнү айтайын силерге. 5 мүнөттөн кийин кайрадан сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Силер да ушул 5 мүнөттүк тыныгууга керектүү үчүн нерсеңиздерди алып алсаңыздар болот. Кайрадан 5 мүнөттөн кийин силер менен сабакта онлайн аркылуу жолугушканча. Кайрадан сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө кош келиңиздер деп айтып өтүп кеткейин. Азыр силер менен бирге кичине мурдагы суроолорду чыгарып баштаган болчубуз. Ошол суроолорду
кайрадан чыгарууга улантабыз. Силерге берилген 5 мүнөттүк тыныгуу убакыты азырынча бүттү. Кийинки экинчи бөлүгүнө баштайлы анда сабагыбызды. Сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө кийинки сурообуз. А жана Б чыныгы сандар. Эгерде А куб барабар 48 Б болсо, анда Б'нын эң кичине маанисин тапкыла деген суроо. Бул суроо үчүн силерге бир аз да көбүрөөк убакыт берейин. 2 мүнөттүк убакыт. Бул суроого бир аз да өзүңөр да көргөнүңөрдөй жалпы республикалык тестилөөдө экинчи типтеги же болбосо маселе түрүндө берилген суроолор болуп айтылат. Ушул суроону чыгарып көрүүгө силер да аракет кылып көргүлө. Суроолорду өзүңөр көргөндөй, бул жакта чыныгы сандар дейт. Кайрадан кайталап өтүп кетейин. Чыныгы сандар деген силерге эскертүү жана пайдалуу болуш үчүн real numbers. Кечиресиздер. Бул жакта чийип жазып коюн астына. Силерге оңойраак болот деп ойлойм. Real numbers. Азырынча Кадамжай лицейи 36 деп жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгондор да болсо, албетте программа аркылуу жазып койсоңуздар болот. Андан сырткары мага берилген А санынын кубу 48 көбөйтүлгөн Б'га барабар экен. Бул жакта real numbers'тын ичинде, же болбосо чыныгы сандардын ичинде кайсы сандар бар? Ал сандардын ичинде integer бар, rational numbers бар. Ошол сыяктуу negative integer, positive integers. Аларда карап өтүшүбүз керек. Албетте чыныгы сандар ичинде минус деген сандар да болушу мүмкүн. Биз бул жакта Б'нын эң кичине маанисин суроого көңүл бурайлы. Эң кичине маанисин табышыбыз керек. Бир аз да убакыт берейин. 1 мүнөттөн кийин бул суроону силер менен бирге чыгарып көрөйлү. Жакшы, Жалал Абад кыздар лицейи 12 деген жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгондор болсо, аларды да күтөбүз. Жалал Абад кыздар лицейи жообун 12ден 36га алмаштырды. Жакшы, азырынча анда Жалал Абад кыздар лицейи да, Кадамжай лицейи да алардын экөөнүн тең жообу 36 же болбосо Д варианты болуп турат. Макул, анда эмесе биз суроону силер менен бирге чыгарып көргөнгө аракет кылайлы. Биринчи, мага берилген А куб 48 көбөйтүлгөн Б'га барабар экен. Анда эмесе мен биринчи 48ди жаза алайын. 48ди кантип жаза алсам болот? 48. Мен 48ди биринчи жөнөкөй сан кылып жазып алайын. Жөнөкөй сан кылып жазып алсам, анда 48ди биринчи 2ге бөлөм, 2ге бөлсөм 24 чыгат. 24'tü да кайрадан 2'ye бөлөм, анда 12 деген жооп чыгат. 12'ni 2'ye бөлсөм 6 деген жооп чыгат. 6'ны да 2'ye бөлсөм 3, ал эми 3 2'ye бөлүнбөйт, анда 3'кө бөлүп көрөм. Барабар 1 деген жооп келип чыгат. Анда эмесе мен А кубту кантип жазып алсам болот? А куб барабар 48'ин ордуна мен 2 көбөйтүлгөн 2-кинчи 2, 3-чү 2 көбөйтүлгөн 4-чү 2 көбөйтүлгөн 3 деп жазып алсам болот. Жана аягында көбөйтүлгөн Б деген сан бар. Мага берилген бул жак өзү куб экен. Ал эми бул жакты да мен куб түрүндө жазып алышым керек. А куб барабар 2'ни 1 2 3 кубу деп жазып алдым. 2'nin кубу көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3 6 көбөйтүлгөн Б деп турат. Өзүңөр көргөндөй А куб барабар 2'nin кубу. Уже бул жак 2'nin кубу болду. Анда эмесе калган 6 көбөйтүлгөн Б да бир сандын кубу болуш керек. Кайсы сандын кубу боло алат? Эң оңой болушу үчүн ал дагы Б дагы 6га окшош башка бир сан болуш керек. Башка кандай сан болушу мүмкүн? 6га окшош Б дагы 6'нын квадраты болсо, Б'нын ордуна 6'нын квадратын жазсам, эмне болот? 6 көбөйтүлгөн 6'нын квадраты 6'нын кубу болот. Анда бул жакта куб болот.
6 көбөйтүлгөн b да куб болду, бул жакта куб болду. Анда эмесе b'нын ордуна эмнени жаза алам? 6-нын квадратын гана жаза алам. Себеби 6-нын квадратын 6 менен көбөткөнүмдө ошондо гана бир сандын кубу келип чыгат. Эң кичине маани санда b канча болот? 6-нын квадраты. b барабар 6-нын квадраты боло алат. Алда эмне деген жоопко туура келет? 36 деген жоопко туура келет. Ал дагы бизге берилген кичине мурда Жалал Абад кыздар лицейи жана Кадамдар лицейи айтып өткөндөй 36 деген жоопко туура келет. Эки лицей тең туура жооп үчүн куттуктайбыз жана жообун жазып алыш үчүн бир азда силерге убакыт беребиз. 1 мүнөттүк убакыттан кийин силер менен кийинки сурообузга өтөбүз. Суроонун жообун жаза алганыңыздар болсо, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Төмөнгөдөгү суроо өзүңөр көргөндөй, эгерде b 0дөн чоң сан болсо, жана b'дан a барабар минус 3дөн 4 жана a плюс b барабар c болсо, анда a, b, c маанилерин салыштыргыла деген суроо. Бул суроодо силердин жооңар эмне болот? Албетте, сабагыбызга активдүү катышып жаткан Жалал Абад кыздар лицейи жана Кадамжай лицейлери кайрадан жооп күтөбүз. Андан сырткары сабагыбызга катышып жаткан башка лицейлер да True программасы аркылуу бизге жоопторуңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Бул сурообузга биринчи болуп Жалал Абад кыздар лицейи D варианты деп жооп берди. Акыркы вариант. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлер болсо, алардын да жообун күтөбүз. Кадамжай лицейи да D варианты деп жооп берди. Жакшы. Бир азда күтүп турайлы, балким башка лицейлер да бул суроону чыгарганга аракет кылып жатышат. Мейли, башка жооп келген лицейлер жок. Ардамгыдай эле. Анда эмесе биз биринчи сурообузду чыгарганга аракет кылып көрөлү. Силерге бул типтеги суроолорду чыгараарда, бул суроодо тест вариантындагы суроолордо оңой жолун көрсөтүп өтөйүн. Биринчи, мага берилген b кандай? Оң сан экен. Демек бул 0дөн чоң сан болгонуна караганда плюс сан. Анда эмесе мен b'дан a деп берилген санды кантип жазып алсам болот? b канча? b'нын ордуна түздөн түз 3 эле жазып алам. Себеби 3 деп жазып алышымдын себеби эмнеге минус 3 эмес 3 деп жазып алдым дешиңиздер мүмкүн. Анын себеби бул жакта мага b 0дөн чоң сан деп берилген. Анда эмесе a-нын ордуна кандай жазам? Бул жакта минус 3дөн 4 болгонуна караганда анда a минус 4 болот. Анда мен a-нын ордуна минус 4, b-нын ордуна 3 деп жазып алам. Анда эмесе a плюс b барабар c деген нерсе берилген. Көрөйлү, мен a-ны минус 4 деп алып алдым. Плюс, ал эми b-ны болсо 3 деп алып алдым. Анда эмесе барабар c. Анда c канчага барабар болуп калат? Минус 4 плюс 3 минус 1ге барабар болуп калат. Анда эмесе мен ушул 3 санды салыштырып көрөйүн. a-ны минус 4 деген болчумун өзүңөр көргөндөй. Ал эми b-ны 3 деген болчумун, c-ны болсо минус 1 деген болчумун. Анда бул жакта салыштыра турган болсок, булардын ичинде эң чоң сан b. Андан кийин c, андан кийин a саны келет экен. Анда эмесе Кадамжай лицейи жана Жалал Абад кыздар лицейи айткандай эле
туура жооп D варианты. Туура жооп бергениңиздер үчүн рахматымды айтам. Жана туура жоопту жазып алышыңыздар үчүн бир аз да убакыт берем. Кайрадан кайталап өтөйүн. Бул типтеги суроолордо силерге оңоюраак болуш үчүн, жана бул суроолорду оңой чыгаруу үчүн сандардын ордуна берилген информациялар жетиштүү болсо, тамгалардын ордуна сандарды жазып алып чыгаруу силер үчүн тест методунда же болбосо жалпы республикалык тест түрлөрдө бир суроону оңой жол менен жана аз убакыттын ичинде чыгарып алууга кандай десем жардам берет. Ушул себептен бул тактиканы, бул методду колдонсоңуздар өзүңөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Бир аз да убакыт берели, андан кийинки сурообузга өтөбүз. Бул суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. 4кө бөлүнүүчү эң чоң жана эң кичине 3 орундуу сандардын айырмасын тапкыла. Дейт. 4кө бөлүнүүчү эң чоң жана эң кичине 3 орундуу сандардын айырмасын тапкыла. Жалал Абад кыздар лицейи бир мурдагы суроодо эле биринчи болуп жооп берди. А варианты жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз Кадамжай лицейи Б вариант деп жооп берди. Жакшы. Азырынча Кадамжай лицейи 2 классы тең Б варианты деп жооп беришти. Жакшы. Калган лицейлер да бир аз да күтүп турайлы. Балким аларда YouTube аркылуу бул суроону чыгарылышын өздөрү чыгарып жаткандыр. Андан кийин суроону силер менен бирге ошо чечимин көрөйлү. Кадамжай лицейи суроонун жообун алмаштырды. 900 деп жооп беришти. Б варианты. Жакшы. Көрөбүз. Азырынча кайсынысы туура экен. Сурообузду жообун чыгарайлы. Анда эмесе. Биринчи, 4кө бөлүнүүчү эң чоң жана эң кичине 3 орундуу сан. Биринчи 3 орундуу санды жазып ала турган болсом, алардын биринчи цифрасы албетте 9 болуусу керек. Ал эми эң акыркы цифрасын карап атам. Эң акыркы цифрасы болсо кандай? Эң чоң сан болгонуна караганда 98 мисалы үчүн 4кө бөлүнөбү? Карап көрүп турган болсом, жок. Алардын ичинен эң чоң 996 гана бөлүнүшү мүмкүн. Эң чоң 96. 96дан акыркы 2 цифра 4кө бөлүнүш үчүн албетте акыркы 2 цифра 4кө калдыксыз бөлүнүшү керек. Бул жакта акыркы 2 цифра 4кө калдыксыз бөлүнө турган 96 гана бар эң чоңдорунан. Ал эми минус себеби бизден эмне экөөнүн айырмасы деп сурап жатат. Ошол себептен минус кылтам. Ал эми эң кичине 3 орундуу болгонуна караганда, эң кичине болгонуна караганда биринчи цифрасы 1, ал эми кийинки цифралар эмне болот? 2 0 болот. Албетте силер айткандай 2 0 болгонуна караганда 2 0 0 калдыксыз бөлүнүш үчүн 4кө 2 0. Ал эми 996 минус 100 өзүңөр көргөндөй 896. Же болбосо бул жактан
В варианты деген тура жооп келип чыгат. Албетте бул жакта өзүңөр көргөндөй азыр 1 мүнөттүн ичинде силердин өзүңөр деле А деп көрдүңөр, Б деп көрдүңөр, кээ бирлери Д вариантында белгилеп айткандар да болушу мүмкүн. Ошол себептен бир суроону биринчи конт коюп, көңүл берип окуш керек. Себеби ал жакта берилген суроолорго ката кылуу ыктымалдуулугубуз көп. Суроо жөнөкөй, оңой гана суроо болушу мүмкүн, бирок ушундай оңой суроолордо биз жөнөкөй жана кичинекей каталар менен суроонун жообун ката белгилеп алышыбыз мүмкүн. Бул да бизди кийинчерээк өзүбүз каалаган университетти жаза албай калышыбызга себепчи болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен бизге берилген суроолорду кайрадан кайталап жатам. Көңүл буруп, суроолор оңой. Жалпы республикалык тестилөөдө да суроолордун деңгээли оңой, чындап эле. Жана оңой болгондуна байланыштуу бизибиз көпчүлүк жерлерде суроону көңүл бурбай окуйбуз. Ошол себептен кичинекей каталар жол коюп, суроонун жообун ката чыгарышыбыз мүмкүн. Ошол себептен суроону конт коюп, көңүл берип окусак, туура жообуна ээ боло алабыз деп ойлойм. Бул суроонда туура жообун жазылган болсоңуздар, кийинки сурообузга өтөйлү. Кийинки суроо. М санын 7ге бөлгөндө 2 калдык калат. Төмөнкү сандардын кайсынысы 7ге калдыксыз бөлүнөт дейт. Кайталап кетем, бул жакта калдык деген сөз remainder. Биз англисинде remainder деп өткөн болчубуз. Жалабат кыздар лицей А варианты деп кайрадан жооп берди. Жакшы, башка лицейлердин да жообун күтөйлү. Сурообузду силер менен бирге чыгарып көрөлү. Азырынча Жалабат кыздар лицейи А, Кадамжай лицейда А деген вариантта M+5 деген жооп менен бизге кайрылышкан. Биринчи А берилген М санын бөлүү алгоритмасында көрсөтүп ала турган болсом, М санын 7ге бөлгөнүмдө эмне деген 2 деген калдык калат экен. Албетте, бул сан 2 деген калдыктын калбашы үчүн кайрадан эле ошол М деген санга эмне кошушум керек? Бул жакта Т деп белгилеп алсам, М санынан да мен 7 көбөйтүлгөн Т плюс 2 деп жазылсам болот. Албетте, кайрадан мен бул санды 7ге калдыксыз бөлүнүшү үчүн, анда мен бул жакка дагы M'ге 5 кошуп алсам, өзгөргөндөй теңнеменин тиги жагына да 5 кошуп алышым керек. 2 плюс 5. Өзгөргөндөй M плюс 5 барабар 7 көбөйтүлгөн Т плюс 7. Өзгөргөндөй 7 бул жакта жалпы бөлүүчү, аны ашан сыртында жазылсам болот Т плюс 1. Анда M плюс 5 7ге калдыксыз бөлүнөт деп айта алышым мүмкүн силер айткандай. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу Жалабат кыздар лицейида, Кадамжай лицейида бул сурообузга түздөн түз бир гана жооп менен туура жооп беришти. M плюс 5 деп эки лицейибиздин туктайбыз. Бул суроодун туура жообу А варианты. Калгандар үчүн бир аз да убакыт берели. Бул сурообуздун туура жообун жазып алуу үчүн, андан кийин кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроого өтөйлү. Кийинки сурообуз. Эгерде 5, 4, 3, x, y деп берилген 5 орундуу саны 3кө жана 10го бөлүнсө, албетте бул сандар 10го бөлүнсө, анда калдыксыз бөлүнөт.
Анда x'in mümkün болгон бардык маанилеринин суммасын тапкыла. Бул жакта бизге берилген 5 орунду сон, 5 орунду сан бар. 5, 4, 3, x, y деген. Biz бул жакта x'in ордуна келиши мүмкүн болгон сандардын маанилеринин суммасын табышыбыз керек. Кайрадан эскертип өтүп кетейин. X'in мүмкүн болгон бардык маанилеринин суммасын тапкыла дейт. Кадамжай лицей D варианты 18 дептир. Жалал Абад кыздар лицейда D варианты деп жооп бериптир. Жакшы. Андан сырткары башка лицейлерибизде күтө турайлы. Балким аларда өздөрү бул суроону чыгарганга аракет кылып жатышат. Силерге берилген 1 мүнөттүк убакыт өз аягына жетти. Анда эмесе суроону мен биринчи чыгарып баштайлы. Биринчи, мага берилген 5, 4, 3, x, y деген сан 3кө жана 10го калдыксыз бөлүнөт экен. Албетте мен бул жактан суроону оңойраак башташ үчүн биринчи 10го бөлүнгөнүн ойлоп алайын. Албетте бул сан 10го калдыксыз бөлүнсө, анда эмесе бул жакта y-дин ордуна келиши мүмкүн болгон сан албетте 0 гана болушу мүмкүн. Себеби аягы 0 менен бүткөн сан гана 10го калдыксыз бөлүнөт. Анда эмесе 5, 4, 3, x, y-дин ордуна 0 жазып алдым. Себеби 10го калдыксыз бөлүнөт экен. Анда эмесе y 0. Ал эми x-дин ордуна келиши мүмкүн болгон кандай сандар келиши мүмкүн? Биринчи, бул сан 10го бөлүнүшү боюнча аягына 0 жазып алдык. Ал эми 3кө бөлүнүшү үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул санды цифралардын суммасы 3кө калдыксыз бөлүнүшү керек. Мен цифралардын суммасын жазып алайын. 5 плюс 4 плюс 3 плюс x плюс 0 дейт. Булардын суммасын карай турган болсом, 5 плюс 4 9, 9 плюс 3 12, 12 плюс 0. Кайрадан 12, 12 плюс x дейт. 12 плюс x деген bir сан бар. Ошол сан эмне 3кө калдыксыз бөлүнүш үчүн x-дин ордуна жазышы мүмкүн болгон кандай сандар бар? X-дин ордуна жазышы мүмкүн болгон сан 12-дин ордуна x-дин ордуна 0 жазсам 12 плюс 0 12. Анда x 0 болушу мүмкүн. Биринчи жолу x 0 болушу мүмкүн. Андан кийин бул жакта 12-дин ордуна 1 жазсам 13. 13 3кө калдыктуу бөлүнбөйт. x 2 болсо, x 2 болсо 12 плюс 2 14. 14 3кө бөлүнбөйт. Ал эми x-дин ордуна 3 жазсам 12 плюс 3 15. 15 3кө бөлүнөбү? Албетте калдыксыз бөлүнөт. Анда эмесе x-дин ордуна 3-тү жазып көрсөм 15 плюс 3 кайрадан эскертип жатам. 15 плюс 3 3кө калдыксыз бөлүнөт экен. Анда эмесе x-дин ордуна 3 жазышым мүмкүн. Андан кийин x-дин ордуна 4 жазып көрсөм 12 плюс 4 16. 16 3кө бөлүнбөйт. X-дин ордуна 5 жазып көрейин. 12 плюс 5 17. Алда 3кө бөлүнбөйт. Ал эми x-дин ордуна 6-ны жазып көрсөм 12 плюс 6 18. 18 3кө бөлүнөт. Анда эмесе x 6да болушу мүмкүн. Ушул сыяктуу кайрадан улантып жатам. 6дан кийинки сан x-дин ордуна 7 жазып көрдүм. 12 плюс 7 12 плюс 7 19. 19 3кө бөлүнбөйт. Ал эми 8 жазып көрсөм 12 плюс 8 20. Алда 3кө бөлүнбөйт. Ал эми x-дин ордуна 9 жазып көрсөм албетте 12 плюс 9 21. 21 3кө бөлүнөт. Андан кийин улантышым мүмкүн бул санды? Жок, уланта албайм. Себеби x 1 орундуу гана сан. Бул жакта көрүнгөндөй x-дин ордуна 1 гана сан жаза алышыбыз мүмкүн. Мен башка сандар менен улантышым мүмкүн эле. Бирок улантпаганымдын себеби он менен x 1 орундуу гана сан. Ошол себептен мен 1 орундуу гана сан 0-дон 9га чейин болгон сандарды гана x-дин ордуна жаза алышым мүмкүн. Анда эмесе мага берилген сандар бардык маанилерин суммасын тапкыла дейт. X-дин ордуна келиши мүмкүн болгон сандар бул жакта 4 сан келиши мүмкүн. 0, 3, 6 жана 9 деген сандар. Мен булардын суммасын карап чыкканымда 0 плюс 3 3, 3 плюс 6 9, 9 плюс 9 18 деген жооп келип чыгат. Кайрадан эскертип кетейин. Бул жакта
Бұл сан маға 5, 4, 3, x, y деген сан берілген. Бұл сан 3-ке жана 10-ға қалдықсыз бөлінеді. 10-ға бөлінгеніне қарағанда y 0 екендігін түзден түз біліп алсақ болады. Ал эми 3-ке бөлініші үшін маға берілген сандардың саны цифраларының суммасы 3-ке қалдықсыз бөлініші керек. Ал эми анда 12 плюс x деген сан келіп шығады. Бұл жақта 5 плюс 4 плюс 3 плюс x плюс 0 деген сандарды қарағаныңызда. Андан кейін мен бұл жақта x-дің орнына бір орынды сандарды қойып, бұл жақта x-дің орнына келіші мүмкін болған сандарды тауып алдым. Анда месе x-дің орнына келіші мүмкін болған барлық сандардың маанилерінің суммасы 18-ге барабар екендігін көрсөтүп өттік бұл сұрауменен. Ал эми x-дің орнына көбүбүз бұл жерде ката кылабыз. Канча сан келиши мүмкүн дегенде ката кылабыз 3 сан дейбиз. Бирок ал жерде аташабыз x-дің орнына 4 сан келет. Себеби биз көбүнчө 0 эсептебейбиз. Көп кылган каталарыбыздан бири жөнөкөй ката, бирок суроолордо жооптордо ката кылышы мүмкүн болгон нерселер. Анда эмесе жоопту жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берейин. Андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз. A, B, C, D чыныгы сандар. Эгерде 2A минус C бөлүнгөн A барабар 0, жана A көбөйтүлгөндө барабар 0, жана 3A минус 5D барабар 6 болсо, анда C тамгасы менен берилген санды тапкыла деген суроо. Азыр жакшы Жалал Абад кыздар лицейи жана Кадамжай лицейлеринен бирдей жооптор келди. Бир аз да күтө турайлы, балким башка лицейлер да өздөрү бул суроону чыгарып жатышат. Силерге берилген 1 мүнөттүк убакыт өз аягына жетти. Анда эмесе суроону чыгарып көрөлү. Биринчи, мен мага берилген биринчи бөлүктөн бул бөлүктү карап атам. Бул бөлүктөн мен A'нын ордуна 0 жаза албашымды билишим керек. Себеби A 0 боло албайт. Себеби A бул жакта астында бир сан. Бул жакта алым 2A минус алымда жана A бөлүмдө турат. Бөлүм 0 боло албайт. Себеби 2A минус бул жакта бир сан чыкса, аны 0гө бөлө албайбыз. Анда эмесе A 0гө барабар эмес. Ага байланыштуу бул жакта A көбөйтүлгөндө 0 экен. Анда эмесе мен A 0 эмес, A 0гө барабар эмес бир сан болгондо анда D 0 экендигин мен бул жактан экинчи мага берилген теңдемеден таап алсам болот. Бул теңдемеден D барабар 0 экенин таптым. D 0 болсо, анда эмесе үчүнчү теңдемеге карайм. Үчүнчү теңдемеге караганымда 3A минус 5D барабар 0 деп турат. 3A минус 5D
barabar 0 деп турат. Өзүң көргөндө бул жакта d 0 болсо, анда бул жерден түздөн-түз 0 деп алсам болот. Barabar geçiresizler. 3a minus 5'te 0 emez 6 деп турат. Бул жактан 5'te 0'ga barabar деп жазып алдым. Себеби d 0 болсо 5'te да 0'ga barabar. Анда эмесе 3a barabar 6 болот. Бул жактан a barabar 2 деген сан келип чыгат. Мен a'нын 2 экендигин да таап алдым. Анда эмесе a 2 болсо, мен биринчи теңдемеден c'ны таап алсам болот. 2 көбөйтүлгөн a. Бул жакта a'нын ордуна 2 жазам. 2 көбөйтүлгөн 2 4 болсо, 4 minus c bölüngön a. Бул жакта a кайсы санга? A'нын ордуна 2 деген сан коюшубуз мүмкүн. 2 барабар 0 дейт. Анда эмесе бул жакта 4 minus c барабар. Силесиздер 4 minus 4 minus c barabar 0 болот. Бул жактан өзүңөр көргөндөй c barabar 4 деген жооп келип чыгат. c barabar 4 деген жооп келип чыгат. Өзүңөр көргөндөй бул сурооздун жообу туура жообу анда 4d варианты болот. Албетте, бул типтеги суроолордо бул 3 теңдеменен бири-бири менен байланышын жакшы карашыбыз керек. Бул жакта көңүл буруп отушубуз керек болгон нерсе a'нын 0га барабар боло албасы. Биз ошол точкадан бул жакта калган сандарды оңой менен таап алышыбыз мүмкүн. Силерге бир аз да убакыт берели, суроонун жообун жазып алганга, андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазып алган болсуңуздар, кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки сурообуз x, y оң сандар жана a минус 1 көбөйтүлгөн b минус 2 барабар 5 болсо, анда a плюс b суммасын тапкыла деген суроо. Албетте, силердин жооңар кандай болот? Күтүп турайлы. Жакшы, азырынча эки лицейдин Кадамжи жана Жалал Абад кыздар лицейи экөө тең бирдей жооптор беришти. Албетте башка лицейлер да бир аз да күтүп турайлы. Алар да жооп жазышар балким. Же болбосо өздөрү чыгарып жатышат суроолорду. Сурообузга көңүл бурсак. Жалал Абад кыздар лицейи жана Кадамжай лицейлерде экөө тең В варианты же 9 жооп беришти. Алардын жооптору туура деп айтма келем. Бирок бул сурообуздун туура жообу жок, чыныгын айтканда. Себеби эмне? Көңүл буруп өтсөк, бул жакта мага А жана Б жөнүндө толук информация берилген эмес. Албетте, бул жакта эмне жөнүндө X жана Y жөнүндө гана мага информация берилген, бирок А жана Б жөнүндө информация берилген эмес. Анда эмесе, бул жакта биринчи, bir сандан, 2 сандын көбөйтүндүсү 5 чыгышы үчүн A минус 1 көбөйтүлгөн B минус 2 барабар 5 чыгышы үчүн канча жол бар? Биринчи,
A minus 1 1 bolsa, B minus 2 5 boluş gerek. Oşonda ana joğuz 5 çağır. Je olsa teskerisi A minus 1 5 bolsa, B minus 2 ne boluş gerek? 1 boluş gerek. 5 көтүнгө 1, anda da 5 чыгат. Бирок андан сырткары силер көбүнчө ушул жол менен чыгарган болушуңуздар мүмкүн. Туура, бул жол менен туура. Бирок мага берилген сандар A менен B бул жакта экөө тең оң сан же болсо позитив сан болуп турат. Бирок мага берилген информацияда болсо A жана B жөнүндө информация берилген эмес. X жана Y жөнүндө информация берилген. Жана бул информацияны мен A жана B'нын ордуна колдоно албайм. Ошол себептен A жана B'нын ордуна терс стандарда келиши мүмкүн. Бул суроодо турасын айта турган болсок, суроодо ката жазылган. Бул жакта X менен Y ордуна A жана B деп жазылыш керек эле. Ал эми силерге берилген жалпы республикалык тестилерде да ушул типтеги суроолор берилип калышы мүмкүн. Жөнөкөй суроолор жана кичинекей нерселер. Көңүл бурбаганыңыздар үчүн бул жакта силер ката нерсени жооп белгилеп алышыңыздар мүмкүн. Бул жакта бул суроонун туура жообу жок, чындыгын айтканда. Бирок мен мага берилген X жана Y-дин ордуна A жана B кандай оң сан деп алып алсам, анда эмесе силердин айткандар кылып алышым мүмкүн. Ал эми мага бул берилбегенде, бул информация берилбесе A жана B позитив сан же оң сан деп берилбегенде, анда мен бул жакта A минус 1дин ордуна минус 1 жазсам, минус 1ди минус 5ке көбөйтсөм деле, минус 1 көбөйткөн минус 5 5 деген жоопту алып келиш керек эле. Же болсо минус 5ти минус 1 деген жооп менен көбөйткөндө деле 5 деген жоопту алып келиш керек эле. Албетте силердин чыгарган жообуңар биринчи жол менен, биринчи силер A менен B'ны оң сан деп алганыңар менен ошол жол менен туура жооп чыгарышыңыздар мүмкүн. Анда эмесе мен силер айткандай A жана B'ны оң сан деп бул суроону чыгарганга аракет кылып көрөйүн. Оң сан деп алып чыгарганда биринчи A минус 1 барабар 1 болсо, бул жакта анда A барабар 2, ал эми B барабар B минус 2 барабар 5 болсо, анда B барабар 7 деген жооп келип чыгат. B барабар 7. Анда бул эки сандын суммасы бул жактан 9 чыгат. Ал эми экинчи вариантты текшерип көрө турган болсом, A минус 1 барабар 5. Анда эмесе A барабар 6. Ал эми B минус 2 барабар 1 болсо, анда B барабар 3 деген жооп келип чыгат. Анда деле бул 6 плюс 3, анда деле 9 деген жооп келип чыгат. Кайрадан эскертип өтүп кетейин. Силерге бул жакта A жана B оң сан деп берилбеген болсо, анда силер мунун терс жактарында же болсо минус болгон убактындагы ситуацияларда карап өтүшүңөр керек болот. Азыр суроо бизге силерге берилиши менен бул суроонун туура жообу жок, чындыгын айтканда. Ошол себептен ар бир суроого кайрадан оңой болушу мүмкүн, көңүл коюп, пункт менен окуп, суроонун туура жообун тапканга аракет кылгыла. Албетте, бул суроонун силерге берилген варианттарда туура жообу жок болчу. Бирок мен бул суроону бул жакта X жана Y-дин ордуна A жана B деп алып, силерге ошол типте берилген болсо, мында анын туура жообу силер айткандай В варианты 9 деген жооп келип чыгат. Силер A жана B'ны оң сан деп алган кезде G жообун жазалсаңыздар болот бул суроо үчүн. Бир аз да убакыт берейин. Андан кийинки сурообузга өтөйлү. Эскертип өтүп кетейин. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын сандардын бөлүнүүчүлүгү боюнча акыркы ушул тема боюнча акыркы сурообуз болуп өтөт жана бул бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп өтөт. Мындан кийинки сурообуз. Жазылсаңыздар болот жоопту, андан кийинки суроого өтөйлү. Бул жакта TrueConf программасы аркылуу биздин сабакты угуп аткан лицейлерибизге эскертип өтүп кетем. Түшүнбөгөн жериңиздер болсо, же болсо кайрадан түшүндүрүшүм керек болгон, же болсо силер түшүнбөгөн жерлерди кайрадан түшүндүрүп бергиле деп турган болсоңуздар, албетте TrueConf программасы аркылуу мага жазсаңыздар, мен силерге кайрадан сабактан кийин бир аз да убакыт бөлүшүм мүмкүн. Же болбосо ошол эле убакта суроону чыгарып аткан мезгилде силердин сурооңузга жооп берип өткөнгө аракет кылам.
Keyingi suroğubuzga көңүл бурсак. Keyingi suroğubuz sağızın, bugünkü sağızının akırkı suroğusu. Egerde en jana p деген sanlar tak sanlar bolsa, ana tömenkülörдүн kaysinisi sözsüz jup bolot деген суроо. Albatta, jönököy bir суроо. Бирок көңүл буруп, punt коюп, жооп беришиңер керек болгон суроо. Кадамжа лицей биринчи болуп жооп берди. А варианты деп. Башка туура жооп алгондар болсо, албетте жазып калдырыңыздар мүмкүн жоопторуңузду. Жакшы, азырынча Жалал Абад кыздар лицейда жана Кадамжа лицейда канааттандырарлык жоопторду беришти. Жакшы, математикадан кайсы суроолор келет, темаларды көрсөтүп коюңуздар. Жакшы, бул суроону чыгарайлы. Суроону чыгарып бүткөндөн кийин, андан кийин кайрадан силер айткан темаларга көңүл бурайлы. Биринчи, n жана p сандары так сандар экен. Бул суроону чыгарардан мурда силерге эскертүү катары Geri nerselerde eskert ötküten. Birinci men tak sanları t menen belgilep alayın, jana jup sanları j menen belgilep alayın. Anda taksan menen taksandын summası ardayım jup san çıgat. Al эми jup san menen taksandын summası kayradan taksan çıgat. Al эmi taksan menen jup sandын summası kayradan ele oşunday ele taksan çıgat. Al эmi jup san menen jup sandын summası ardayım jup san çıgat. Onu esiңиздерде калтыңыздар. Anda mesela mağa belgenlerden birinci n taksan, p da taksan. İki taksandı toplamamızda elbette jup çıkar. Tüzün tüz bu sorunun cevabın A variantı dep belgilep ötüp ketsek болады. Al эми kalgan variantlarda kayсы жол менен tekşirirsiniz mümkün. Bu tipteki suroolordu көбөйтүү жана бөлүү түрүндөгү суроолорду оңой жолу силер таксан деп белгилеген болсо, таксандын ордуна өзүңөр каалаган бир таксан тандап алсаңыздар болот. Мисалы үчүн n'нин ордуна 3, ал эми p'нин ордуна 5 деген санды тандап алсаңыздар болот. Мисалы үчүн n'нин ордуна 3'тү, p'нин ордуна 5'ти койсоң, b вариантында 15 чыгат, b варианты таксан чыгып калат экен. Ал эми экинчи v вариантында болсо, таксанды көбөйтсөк кайрадан таксан чыкты, таксанга жуп санды кошсок, бул жактан да таксан чыгат. Кийинкисинде экини n'ге көбөйтсөк, өзүңөр көргөндөй n таксан болчу. Taksandı jup san менен көбөйтсөк, бул жакта j болсо, n'нин ордуна 3'тү коюп көрсөк, 6, 3 көбөйтүлгөн 2 6, 6 плюс p, p'ni 5 алганбыз. 6 плюс 5 11. G вариантында таксан чыгат. Ал эми D вариант болсо 3 плюс 5, бул жакта так же jup деп айта алабыз, себеби рационалдык сан чыгып жатат. Бул сурообуздун жообу да ушул түрдө. Албетте азыр Кадамжа лицейинин бир өтүнүчү бар. Аны 1 мүнөттөн кийин карабыз. Ага чейин суроонун туура жообун жаза алсаңыздар болот. 20 секундадан кийин силер суранган темаларды көрсөтүп өтөм. Албетте бүгүнкү сабагыбыз ушул жерде силер менен аяктады. Мындан кийинки жумаларда кайрадан эле 2-күн саат 16:30да математика сабагын кыргыз тилинде алып баруу да кайрадан эле буюрса өзүм алып барам. Ушул себептен силер да ар дайым бир кокустук болбосо, же болбосо бирдеке бизге тоскоол болбосо, эч нерсе тоскоол болбосо, анда силер менен ар дайым ар жумасына 2-күн саат 14:30да математика сабагын кыргыз тилинде алып өткөнгө аракет кылам. Силерге да рахмат, Жалал Абад кыздар лицейи. Анда эмесе кичине мурда Кадамжа лицейинин суран үчүн ордуна алып келели. Биринчи темалар сурашкан болчу бизден. Кайсы темалар чыгышы мүмкүн? Бизде көбүнчө жалпы республикалык тестилөөдө төмөндөгү темалар чыгат. Сандардын көптүгү, азыркы өткөн темабыз рационалдык сандар, rational numbers. Ал эми сандардын барабарсыздыгы, сандардын даражасы, сызыктуу жана квадраттык теңдемелер, модуль, пропорция жана пайыз, көп мүчөлөр,
Албетте, бул жакта силердин билбешиңер мүмкүн болгон. Бул жакта модуль. Биз муну англисинде absolute value деп өткөн темабыз. Пропорция билесиңер. Ал эми көп мүчөлөр, биз көп мүчөлөрдү англисинде polynomials деп өтөбүз. Ал эми сызыктуу теңдемелер дегенде, бул жакта сызыктуу деген linear equations, systems, барабарсыздык системасы, inequality systems, функция functions, тригонометрия, логарифма, көрсөткүчтүү теңдемелер. Бул жакта exponential equations, билишим боюнча 10 класста өткөн болушуңуздар керек. Exponential equations. Статистика сабагын буюрса силер менен да бир сыйра өтөбүз. Статистика сабагы 8 класстын 4 черегинде өткөн темаларыңыздан бири болуш керек. Ыктымалдуулук темасы, силер 10 класста бул теманы көп көңүл буруп жакшылап өткөн темаларыңыздардан бири. Бурчтар жана үч бурчтуктар, тик бурчтуу, үч бурчтук, төрт бурчтук, аян, айлана жана тегерек деген темалар болуп өтөт. Ушул темалардан көбүнчө суроолор, биздин билген суроолор, ушул 21 теманын ичинен айланып келе берет. Мындан сырткары башка темалар болушу мүмкүнбү? Көбүнчө ушул мезгилге чейин чыккан суроолор ушул 21 темага байланыштуу болуп чыккан суроолор. Силерге да чоң рахмат. Ушул менен бүгүнкү сабагыбызды ушул жерде аяктайлы. Силер менен кайрадан буюрса, эмки жума, вторник күнү, же болбосо экинчи күн саат 14:30да онлайн сабак аркылуу жолугушканча деп калам. Саламатта калыңыздар.